Assalamu alaikum, salamatsızlarбы? Урматтуу бийликтегилер, урматтуу жол коопсуздугуна жооп берген ишмерлер. Мен мына Базар Орон районунун 1-май айылынын жашоочуларынын чакыруусу менен азыр ушул 1-май айылындагы Абдулакимов көчөсүндө турам. Мына бул көчө айтылуу жашыл туннел. Буну бардыгы билишет. Мына азыр көрсөтөм. Мына ушул жердин эки четинде жарандар адамдар жашашат. Мына ошолор бүгүн чакыртышкан экен. Бир чоң көйгөй бар бул жерде. Ушул жол коопсуздугуна, адам өмүрүнө байланыштуу ошол иштер менен келдик. Урматтуу бийликтегилер, ушул элдин көйгөйүн угуп, ГАИ кызматкерлерин, ички иштер органдарынын ушул жол коопсуздугуна жооп берүүчүлөрдү бир мындай айтып койсоңуздар. Анда эмесе сөздүн кезегин берели. Ассаламу алейкум. Эмне сыпар, эмне көйгөй, кандай, ким сүйлөйт биринчи? Көйгөй ошо, муну жерде машиналар өтүп атат. Болушунча чоң скорость менен. Биз мына бала чакадан деле коркуп калдык. Кармап турабыз да ушу. Бүгүн мисалы үчүн аз калды. Төөлө өтүп кетишкечи. Муну досумун баласын былтыр уруп кеткен кызын. Мурдагы жол. Эмне болду? Портер урду, мектепке кетип аткан жерден илип алып кеткенде жол жээгинде турганда. Бүгүн бияк достугун уруп кетиптир азыр. Кыз эмне болду? Кыз байынсага жаткырып 2 жылда азабын тартып атабыз да. Жакшы Кудайга шүгүр каратып атабыз. Азыр эми биздин кайрылуубуз ушул жерге бир знак коёбу. Жаалиги не деп коет? Полицейский, лижеш полицейский. Ошондой коёбу. Же камера коюп коёбу. Коп коюш керек да. Антпесе мына жерде сезон башталды азыр Арсланбопкачы. Мына жерде тыным жок машина өтүп турат. Түн күн тыным жок. Өтө чоң скорость өтөт. Ооба. Биз мына балдардан коркобуз анан. Эч кандай белгилер жок. Эч кандай знак жок. Эскертүүчү. Вообще знак жок бу жердечи. Бир знак аттуу жок бу жердечи. Бирдеме десең знак жок экен дейт. Мына келатканда тартып беребиз. Мына машина азыр кеткен машина 100 кетти да. Бул 100 метрде токтобойт ушу машина. О, албетте токтобойт да, бала чака чыкса. Ошого коркуп деле калдык, бу жерде жашаш өтө кооптуу болуп калды бизге азырча. Эмне кылышты деле билбей калдык. Шуну бийликтегилерге кайрыла тилектем, ошол жерге бир знак коёбу же камера коёбу. Şu ılдамдыкты азайтып бериш керек болдук да бизгечи. Бүгүн эртемен ошо досум айтмакчы Кудай сактады да, менин балам аз эле калды. Жакшы түгүндө апасы барып калып калды. Машина түгүндө калып калды. Şu коопсуздукту карап берсе жакшы болот да. Ошо лежащий полиция же скорость ограничения. Же 40тамы, же 30дан 40ка чейин ограничение. Я келип коп койсо деле мейли болчу ушул жергечи. Şu тосуп катуу кеткеничи. Камера койсо андан дагы сонун болот. Эми бул жерде 50 пункт 40 километрден ашпаш керек да, чакырым саат. Максимум 40. А бул жерде 100 менен өтөт да. 100 дагы жүрүн. Мурдасып азыр өткөнү. Оогурун тааныбай калабыз өткөн машинанычы. Маркасын тааныбай каласың да ушу. Өткөндө 100 кетип атат азыр. Кудай сактаптыр да. Кудай чоң сактады да бүгүнчү. Эми али ыйлап алсаң эмчек жок дейт. Ошо обязательно ошо бирөө өлгөндө кайрылыш керекпи билбейм эмичи. Мына ошо муну досум кызын портер төөлөп кетип айттык го жогоруда. Кудай чоң сактады. Мына дагы ушул күнгө чейин личинасы бүтө элек ушулардынчы. Ошону чечип берсе жакшы болот эле эмичи. Кимге кайрылышты деле билбейбиз өзү бизчи. Азыр ошо сизге жанагын tutабыз эми бирөө жарым биздин видеобузду. Мейлем биз оң жыйынтык чыгат деген ойдобуз. Кимге болсо дагы балким ошол керектүү адамдарга жетип барса бийликтегилер чечимин чыгарып эметип табыз да эми. Үмүт да Сота ошибка жапар колжысы жапар президентке. Эми жок, мен ушу жерден көрдүм, знак жок да. Башка жактарда турат, бизде башка. Советскийде бар, бизде мүмкүн эмеспи дейм да бул жерге. Жана катарга. Знак жок, он жерде эле. урматтуу Чоң машина,
çoğun эле грузовой машиналар дагы катып өтөт. Урматтуу бийликтегилер, мына ушул элдин көйгөйлүү маселесин эми кандай бир кичинекей проблема болобу ошол президентке же Камчыбек Ташиевке кайрылтпай эле ушул жергиликтүү бийликтегилер, жергиликтүү бийлик өздөрү билип эле элдин көйгөйлөрүн ойлонушуп, бир мындай өздөрүнчө дагы ой жүгүртүп ойлонушса болот да. Качан ушул элдер ыйлап, качан бир кандайдыр бир бирөөлөр жаракат алып, ушундай болмоюнча булар өздөрүнчө бир такыр ойлонбой калышты да, урматтуу бийликтегилер. Ошондуктан ушул биздин жергиликтүү чиновниктерибиздин бир ойгонбой жаткан сезимдерин ойготуп, ушундай болуп жаткан көйгөйлөрдү чечип берип коюңуздарды мына жалпы ушул жердештерим болуп суранып кетебиз. Биздин бүгүнкү берүүбүздөн жакшы жыйынтык чыгат деген үмүттөбүз. Саламатта калыңыздар.